Саламатсыңарбы 9-класстын окуучулары. Бүгүнкү сабак дүйнөлүк тарых сабагы. Бүгүнкү сабакта силер менен мен номер 58 орто мектебинин тарых мугалими Нурдавлет кызы Айпери. Бүгүнкү сабактын темасын баштаардан мурун силер менен өтүлгөн темага кайталоолорду жүргүзө кетели. Өткөн сабакта силер Батыш Европа өлкөлөрү тууралуу өткөнсүңөр. Батыш Европа өлкөлөрүндөгү Улуу Британиядагы Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийинки социалдык экономикалык абал, саясий башкаруусу, андан тышкары Франциядагы 3 республикасынын түзүлүшү, андагы Шарль де Голлдун, Жак Ширак сыяктуу президенттик башкаруулар тууралуу маалыматка ээ болгонсуңар. Бүгүнкү сабакта биз Европанын тарыхын андан ары улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бул Борбордук жана Түштүк Чыгыш Европа өлкөлөрү. Бүгүнкү сабакта силер эмнелер жөнүндө маалымат аласыңар. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Чыгыш Европа өлкөлөрүндөгү абал жөнүндө түшүнүк, Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийинки Германия, Чехословакия, Югославиянын бөлүнүшү жана башкалар жөнүндө маалыматтарга ээ болосуңар. Негизи эле Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Борбордук жана Түштүк Чыгыш Европа өлкөлөрүнө Польша, Чехословакия, Югославия, Румыния жана башка мамлекеттер кирген. Экинчи дүйнөлүк согуштун учурунда аталган мамлекеттердин ичинен Польша, Югославия, Чехословакия мамлекеттери булар Германия жана Италия мамлекеттери тарабынан оккупацияланган. Ал эми Болгария, Венгрия, Румыния мамлекеттери болсо фашисттик мамлекеттер менен союздаш болгон учурлары болгон. 1945-48 жылдары Чыгыш Европа өлкөлөрүндө парламенттик бийликтердин көп партиялуулукту, жалпы шайлоо укуктарын, согуш кылмышкерлерин жазалоо сыяктуу демократиялык кайра түзүүлөр жүргүзүлгөн. Ал эми 1947-48 жылдары бийликке коммунисттик партиялар келип, либералдык демократиялык партияларды жок кылып, аракеттерди жүргүзө башташкан. Негизи эле Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин дүйнөдө эки чоң, эки уюлдуу система пайда болгон. Бул бир тарапта капиталисттик жол менен өнүккөн Америка Кошмо Штаты болгон, ал эми экинчи тарапта болсо бул СССР турган. Булар тиги 1945 жылы эле Потсдам конференциясынын натыйжасында Германияны эки зонага бөлүп алышкан. Натыйжада Германиянын батыш бөлүгү Америка Кошмо Штаты, Англия, Франция мамлекеттерине тийген, ал эми Германиянын чыгыш бөлүгү болсо СССРге таандык болгондагы бул мамлекеттердин бири-бирине атаандашуусу күч алган. 1948 жылы Батыш Германия мамлекеттеринде акча реформасы жүргүзүлгөн. Бул реформалардан тышкары дагы парламенттик кеңеш түзүлүп, ошол парламенттик кеңештин негизинде мамлекеттин эң негизги закону болгон Конституцияны кабыл алган. Бул Конституциянын негизинде 1949 жылдын 23 майында Германия Федеративдүү Республикасы пайда болгон. Германия Федеративдүү Республикасы бул башкаруу формасы боюнча федеративдүү республика болгон, мамлекеттин башкы органы болуп, бул федеративдүү парламент, Бундестаг деп аталган. Андан кийинки өкмөт башчы бул федералдык канцлер Бундестаг тарабынан бекитилген. 1949 жылдын август айында Бундестагга шайлоо өткөрүлгөн. Шайлоонун жыйынтыгы менен көп добуш алган партиялардын катарына Христиан демократиялык союзу 141 орунга ээ болгон. Андан кийинки Германия социал-демократиялык партиясы 120 орунга ээ болуп, натыйжада булар Германия Федеративдүү Республикасынын башчысын тандашкан. Натыйжада 1949 жылы Германия Федеративдүү Республикасынын канцлери болуп, Христиан демократиялык союзунан чыккан 75 жаштагы Конрад Аденауэр канцлер болуп тайындалган. Ал эми Чыгыш Германияда эмне болгондугу тууралуу маалымат ала турган болсок, Чыгыш Германияда Батыш Германияга атаандашып, чыгыш маркасын киргизген. Андан тышкары немис улуттук кыймылын түзүшкөн. Ошондой эле немис улуттук кыймылынын негизинде 1949 жылдын октябрь айында
Германиянын чыгыш бөлүгүндө Германия Демократиялык Республикасы пайда болуп, мамлекеттин башына Отто Гратеволь деген адам дайындалган. Ал 1949-жылдан баштап 1964-жылга чейин созулган, башкарган. Деги эле бирдиктүү бир элди эки мамлекетке бөлүп алышкан. Германия Федеративдүү Республикасында 1949-66 жылдары өкмөттүү Христиан-демократиялык союзу башкарып, ал экономикада алар неолибералдык саясатты жүргүзүшкөн. Неолибералдык саясат бул социалдык рыноктук чарба дегенди түшүндүрөт. Деги эле 1950-жылдан 60-жылга чейин Германия Федеративдүү Республикасынын экономикасы аябай өнүккөндүгүнө байланыштуу Герман керемети деген ат менен тарыхта калган. Ал эми 1969-жылдан 1982 жылга чейин Германия социал-демократиялык партиясы менен Эркин демократиялык партия биригип кичи коалицияны түзүшкөн. Коалиция деген бул латын тилинен которгондо союз дегенди түшүндүрөт. Деги эле эки партиянын биригишинин натыйжасында 1969 жылдан баштап 1974 жылга чейин Германия Федеративдүү Республикасынын канцлери болуп, Германия социал-демократиялык партиясынан чыккан Вилли Брандт башкарган. Анын башкаруу жылдарында Германия Федеративдүү Республикасынын чыгыш мамлекеттер менен болгон мамилесин нормалдаштырган, Чехословакия, Польша сыяктуу керек болсо Германия элин бириктирүүдө күч колдонуудан баш тартуу сыяктуу келишимдерге чейин кол койгон. Бирок Вилли Брандттын учурунда экономика төмөндөп кеткен. Кайра 1982 жылы Германия Федеративдүү Республикасынын канцлери болуп, Христиан-демократиялык союзунан чыккан Гельмут Коль дайындалган. Анын дайындалышы менен Германия Федеративдүү Республикасынын экономикасы өнүгө баштаган. Ал эми Германиянын чыгыш тарабындагы кандай окуялар болгон? Чыгыш тарабында СССРдин бийлигинин натыйжасында бул жерде коллективдештирүү, индустриалдаштыруу, советтик коомду андан ары өнүктүрүү сыяктуу иштери жүргүзүлгөн. Бирок 1950 жылы мамлекеттин башчысы Сталин каза болгондон кийин 17 июнда Германиянын чыгыш бөлүгүндө Берлинде, Лейпцигде, Гёрлиц аймактарында элдер көтөрүлүшкө чыга башташкан. Бул көтөрүлүштү басыш үчүн советтик аскерлер кирип араңдан зорго басышкан. Бирок бул көтөрүлүштү басканы менен Германиянын чыгыш бөлүгүндөгү жашаган жергиликтүү элдер Германиянын батыш бөлүгүнө качып кете башташкан. Анткени Германия Федеративдүү Республикасынын экономикасы өнүгүп, булар чыгыштан келген адамдарды жумуш менен камсыз кылып, аябагандай жакшы мамиле кылып тосуп алышкан. Ошондуктан Германиянын чыгыш бөлүгүндөгү жергиликтүү элдер Германиянын батышына качуусун уланта берген. Мына ушул элдердин качуусун токтотуш үчүн 1961 жылы Берлин дубалын курушкан. Берлин дубалын курушунун себеби бул Германиянын чыгышындагы элдердин батышка качуусун токтотуу максатында курулган. Бул Берлин дубалын куруунун негизинде ал жерге атайын чек ара кызматкерлери тургузулган. Эгерде кимде-ким качып кете турган болсо, анда аларга эскертүү бербестен эле ок атууга уруксаат берген. Андан тышкары ар кайсы жерлерге миналар коюлган. Андан кийин Германия Демократиялык Республикасында 1971 жылы Эрих Хонекер башчы болуп дайындалат. Анын бийликке келиши менен тоталитардык социализм калыптанган. 1980 жылы Германия Демократиялык Республикасында саясий кырдаал аябагандай начарлап кеткен. Анткени мамлекеттин тышкы карызы 20 миллиард доллардан ашып кеткен. Мурда мисалы Германия Федеративдүү Республикасына качкан адамдардын саны 2 миллион болсо, эми ошол 2 миллионго дагы 350 миңдей адам кошулган. Же болбосо көпчүлүк элдер батышты көздөй качуусун уланта беришкен. Ушул жылдары Германия Демократиялык Республикасында 1989 жылы 7 октябрда атайын
Германия Демократиялуу Республикасынын 40 жылдыгын белгилөө үчүн расмий иш-чара жүргүзүлгөн. Мына ушул жүргүзүп, биз атайын демонстрацияларды уюштуруп, 1980-жылы Германия Демократиялык Республикасында саясий кырдаал начарлаган, аябай мамлекеттин сырткы карызы 20 миллиард доллардан ашып кеткен. Андан тышкары Германия Федеративдүү Республикасына качкан адамдардын саны өскөн. Мурда мисалы 2 миллион адам качып кете турган болсо, эми алардын арасына 350 000 адам кошулган. Деги эле ушул Германия Демократиялуу Республикасында 40 жылдыгын белгилөө үчүн 1989 жылдын 7 октябрында атайын расмий иш-чара өткөрүлмөк. Ошол расмий иш-чарага каршы расмий иш-чара өткөрбөй эле койгула деп жергиликтүү элдер көтөрүлүшкө чыгышкан. Бул көтөрүлүш Германия Демократиялуу Республикасында Баркыт революциясы деген ат менен калган. Анткени ушул революциянын натыйжасында 1989 жылдын 18 октябрында Эрих Хонекер отставкага кеткен. 1989 жылдын 9 ноябрында Берлин дубалы кулатылган. Ал эми 1990 жылдын 3 октябрында Германия Демократиялуу Республикасы менен Германия Федеративдүү Республикасы биригип, бирдиктүү мамлекет болгон. Деги эле бул Германиядан сырткары дагы СССР менен Америка Кошмо Штатынын атаандашы күчөй берген. Андай атаандашуунун бири бул 1947 жылы Американын мамлекеттик ишмери Маршалл тарабынан Маршаллдын планы иштелип чыккан. Ал план боюнча Европа мамлекеттериндеги согуштан жабыр тарткан мамлекеттерге каржылык жардам көрсөтүү болгон. Бирок анын экинчи да максаты болгон. Бул экинчи максаты АКШнын капиталын жүгүртүп, продукциясын сатуу рыногун түзүү болгон. Ал эми бул учурда СССР жөн турган эмес. Ал СССР Чыгыш Европадагы мамлекеттерге таасиринен айрылгысы келбегендиктен аларга кысым көрсөтө баштаган. Натыйжада Болгариянын башчысы Димитров менен Югославиянын башчысы Тито экөө биригип конфедерация түзүүнү чечишкен. Бирок бул Сталин менен болгон чыр-чатакка алып келген. Натыйжада Димитров менен Сталин сүйлөшкөндөн кийин Димитров каза болгон. Ал эми СССР менен Югославиянын мамилеси үзүлгөн. Андан кийин 1956 жылы Венгрияда Имренат өлкөнүн аскердик Варшава уюмунан биз чыгышыбыз керек деген. Аскердик Варшава уюму бул 1955 жылы түзүлгөн социалисттик өлкөлөр кирген уюм болгон. Мына ушул уюмдан биз баш тартышыбыз керек деп айта баштаган. Бирок советтик аскерлер Будапештке киргизилип, бул көтөрүлүштү басып койгондагы Имренатты бийликтен алып, анын ордуна жаңы жетекчи Янош Кадарды дайындашкан. Ал эми 1968 жылы Чехословакиянын жетекчиси Дубчек социализмден баш тартуу эмес, мен баш тартпайм социализмден, анын ордуна мен адамгерчиликтүү социализм түзөм деген. Адамгерчиликтүү социализмдин уккандан кийин СССР аскерлерин киргизген. Аскерлерин киргизип, натыйжада Дубчекти кызматынан алышкан. Бул окуя тарыхта Прага жазы деп аталып калган. Ушул жылдары деги эле СССРде чыныгы социализм теориясын кабыл алган. Бул атайын Чыгыш Европа мамлекеттери үчүн болгон социализмди бекемдөө программасы болгон. Бирок бул социализмди бекемдөө программасына бул Батыш Европа өлкөлөрү муну Брежневдин доктринасы деп атап койгон. 1980-81 жылдары Польшада коммунисттерге каршы багытталган көз карандысыз тилектештик уюму түзүлгөн. 1988 жылы ушул тилектештик уюму өзүнүн күчүнө кирип, Польшада иш таштоолор башталган. Анын жыйынтыгында деги эле 1990 жылы Польшанын президенти болуп Лех Валенса дайындалган. Ал эми 1989 жылы Румыниядагы көтөрүлүштү Чаушеску кандуу жол менен басууга аракет кылган. Бирок өзүнүн бийлиги кулатылып, өлүм жазасына тартылган. Анткени бул учурда 1985 жылдан 90 жылга чейин СССРде кайра куруу жүргүзүлүп жаткан. Андан тышкары бул учурда СССРдин кулашы менен Чыгыш Европа өлкөлөрүндө кирип турган Варшава уюму келишими дагы өзүнүн жашоосун токтоткон. Андан тышкары экономикалык өз ара жардамдашуу дагы жоюлган. Мындан тышкары Баркыт революциясынын натыйжасында 1992 жылы Чехословакия мамлекети эки мамлекетке бөлүнгөн, Чехия анан Словакия мамлекеттери болуп. Ал эми Чехословакияга салыштырмалуу Югославия бир нече чыр-чатактардын негизинде
көз карандысыз мамлекеттер пайда болгон. Мисалы 1991 жылы Словения, Хорватия Югославиядан чыгуу чечимдерин билдиришкен. Анткени өз алдынча чыгып кетүүнү көздөшкөн. Бул словениялыктардын, хорватиялыктардын чыгып кеткенине югославиялыктар өздөрү каршы болушкан. Бирок буга карабастан алар өзүнүн эгемендүүлүгүн алып кетишкен. Ал эми 1991 жылы Югославиядан Македония бөлүнүп чыккан. 1992 жылы Босния менен Герцеговина эгемендүүлүгүн жарыялашкан. Сербия менен Черногория Югославия Федеративдүү Республикасын түзүшкөн. Ошентип СССР кулап, Югославия кулап, Чехословакия экиге бөлүнүп, дүйнөнүн саясий картасы өзгөрүлүп, жаңы мамлекеттер пайда болгон. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта силер борбордук жана түштүк чыгыш Европа өлкөлөрүндөгү Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийинки Германиянын абалы тууралуу, андан кийинки Чехословакиянын, Югославиянын бөлүнүшү тууралуу маалыматтарга ээ болдуңар. Эми сабакты бышыктасак. Сабакты бышыктоо үчүн суроолор. Биринчи суроо. Германия Федеративдүү Республикасынын алгачкы канцлери ким? Коль, Хонекер, Брос Тито, Конрад Аденауэр. Германия Федеративдүү Республикасынын алгачкы канцлери болуп, бул Конрад Аденауэр шайланган. Бул Г варианты туура болуп чыкты. Кийинки суроо. Канчанчы жылы Германия Демократиялык Республикасы менен Германия Федеративдүү Республикасынын биригүүсү жөнүндө келишимге кол коюлган? 1992 жылы, 1989 жылы, В варианты 1993 жылы, Г варианты 1991 жылы. Туура жооп бул В варианты 1990 жыл. Кийинки суроо. Берлин дубалы качан курулган? А варианты 1990 жыл, Б 1961 жылы, В 1992 жылы, Г 1991 жылы. Туура жооп бул Б варианты 1961 жылы. Кийинки суроо. 1980-81 жылдары Польшада коммунисттерге каршы багытталган көз карандысыз профсоюз уюму түзүлгөн. Ал уюм кандай аталган? А варианты тилектештик, Б баркыт революциясы, демократиялык уюм, Г социалисттик уюм. Туура жооп бул А варианты тилектештик уюму болгон. Ушуну менен сабакты жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 25 параграфын окуп, борбордук жана түштүк чыгыш Европа өлкөлөрү деген темада эссе жазасыңар. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна келип жетти. Силер менен мен Нурдавлет кызы Айпери болдум. Сак саламатта калыңыздар.